4-мартта өтүүчү Ош шаардык кеңештеринин депутаттарын шайлоого даярдыктарды көрүү үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгуналы Абдраимов шайлоо участкаларын кыдырды. Кыргыз-орус биргелешкен долбоорунун алкагында 90 өспүрүм жаштар кесипке ээ болуп, Орусияга жумушка жайгаштырылат. Аялдарга зомбулук көрсөтүүнү токтотуу керек. Жаш жубайлардын турмуш жолунун бузулушун алдын алуу зарыл. 4-мартта өтүүчү Ош шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоого даярдыктарды көрүү үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгуналы Абдраимов шайлоо участкаларында болду. Анда төрага шайлоо комиссияларынын төрагалары менен биргеликте шайлоо өнөктүгүн өткөрүү боюнча жаралган көйгөйлөрдү талкуулашып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгуналы Абдраимовдун айтымында бул жолу шайлоонун таза жана тынч өткөрүү үчүн тыкыр аракеттер көрүлүп жатат. Ал эми студенттерди шайлоого каттыштырбоодо ушул административдүү ресурстардын колдонулушуна бөгөт коюу болуп саналат, дейт төрага. Анткени билсеңер, убагында студенттерди кандайдыр бир партияга же кандайдыр бир кандидатка добуш бердирип койчу мугалимдер кыйнап. Биринчиден, экинчиден мыйзамга ылайык шаардык кеңешти шаардыктар өздөрү шайлаш керек. Анан мисалы студенттердин эгерде шаарда жашашса, Ош шаарынын тургуну болсо, Каракол шаарынын тургуну болсо, Токмок шаарынын тургуну болсо, алар шайлоого катыша алышат. Ал эми сырттан келген студенттер катыша албайт. Эсенаалы уулу Бекназар гипсокартон кыноо кесибине шыктанып кыска мөөнөттө номер 16 кесипчилик техникалык окуу жайында мыкты өздөштүрдү. Анткени жумушка Россия өлкөсүнө жөнөп жатат. Ушу эми сертификат берет биздин окуганыбызга. Эми Россияга баратабыз. Ушул нурларды катырып атабыз азыр. Нурларды астык, эми чекелерине мемелерин түшүрүп берип, анын үстүнөн гипсокартон уруп иш кылтабыз. Аны менен дагы 20 бала гипсокартон кесибине үйрөнсө, 22 өспүрүм электр ширетүүчү, 48 бала газа электр ширетүүчү адистиктерине окуп үйрөнүштү. Балдар үйрөнүштү, каркас теришти, потолокко дуалдарды жылытышты үйрөнүштү. Жакында Кудай кааласа полдордун немелерин көрсөтөбүз, жылытышыны. Мындай аракеттер өткөн жылы башталып, Кыргыз-Орус өлкөлөр аралык биргелешкен долбоорунун алкагында ишке ашырылды. Анткени 90 жаш өспүрүмдөр жумушсуз катары Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында жана Ош шаарында каттоодо турган. Алар өткөн жылы октябрь айында башталган долбоорго катышып, ийгиликтүү бүт көрүп, бүгүн күбөлүктөргө ээ болушту. Жаштар кесипке гана эмес, орус тилин да мыкты өздөштүргөнүн Россиядан келген конокторго да тастыктап беришти. Салтанатка Россия тараптан өкүлдөр катышып, оболу демилгени өздөрү көтөрүп, аны Кыргызстан жаштар министрлиги колдоого алганын айтышты. Башынан өлкө думасы мигранттарды жумушка чакырууда миграция мыйзамдары менен орус тилин тыкан билүүсүн талаптап келген. Ошондон улам уландар кесипке гана эмес, тилге да үйрөнүштү. Аны орус коому уюму жүргүздү. То есть та домиграционная подготовка, которая очень на сегодня необходима будущим трудовым мигрантам. Эта инициатива, она была реализована Федеральной миграционной службой России, фондом «Русский мир» и совместно с органами власти Киргизской республики в сфере миграции. Эми кесипке ээ болгон 90 өспүрүм Россия Федерациясынын Санкт-Петербург шаарына жөнөп кетет. Алар толук кандуу орус жарандарындай укуктук, медициналык камкордукка алынып, айлык маяналарынан өйдө эки тараптуу тескөөдө турат. Кыргыз мамлекети менен Россия мамлекетинин ортосундагы долбоор болду да. Бул буюрса биринчи Кыргыз мамлекети эгемендик алгандан берки биринчи пилотный долбоор. Кудай буйрса келечекте мындагы улантабыз деген чоң үмүттө турабыз. Ошо Россия мамлекети менен биргеликте. Мына өзүңүздөр көрүп болдуңуздар, булар толук кандуу адистикке ээ болду. Андан тышкары орус тилин үйрөнүштү. Андан тышкары Россия мамлекетине барганда мыйзам чегинде кара жумушчу эмес, адистикке ээ болгон, Россия мамлекет мыйзамы менен корголгон биздин атуулар ал жакта жумуш менен камсыз болот да. Ошентип Кыргыз-Орус биргелешкен дагы бир кызматташуу кадамдары башталды. Кийинки долбоор Жалал Абадта планировать этип атабыз. Июнда Кудай буйрса жерде да бир окуу жайыбыз бар. Жерде да бир 30дай баланы даярдап бүтүп калдык уже. Сертификаттарды берип, аларды да Кудай буйрса Россияда иш менен камсыз кылабызго деген үмүттөбүз. Майрам Мурзакулова, Нурлан Төлөнов, Күндөлүк аймактар.
Былтыркы күз жаанчыл болуп белгиленген күздүк эгиндер себилбей калды. Буга байланыштуу быйыл жазгы талаа иштери жылдагыдан эрте башталары айкын. Ошондуктан суу чарба кызматкерлери азыртан эле даярдык үстүндө. Бүгүнкү күндө ошо облустун аймагыбызда 2012 жылдын вегетация мезгилине суга тармактарын даярдоодо биз мына бюджеттин тартыштыгына карабастан мына республикабыздагы абалды туура түшүнүп бюджетти эле карап турбастан ушул башка каржы булактарын издеп ушул биздин мамлекетке келип иш жүргүзүп аткан эл аралык донорлук уюмдар менен ар кандай бирикмелер менен иштешип ушул облустун аймагыбыздагы эң орчундуу деген маселелерге инвестиция тартып ошолорду ошол донорлордун каржысынын эсебинен оңдоп реабилитация кылганга жетишип атабыз. Быйыл Ош облусунда сугат тармагын жакшыртууга USAID 4 грант сунуштаган. Жалпы суммасы 260 000 акш долларына жакын. Бул программа көп улуттуу аймактарда ишке ашырылмакчы. Суу талаштын айынан дагы улуттар маселеси козголуп кетпеш үчүн. Биз негизинен көп улуттуу калктар жайгашкан аймактарда иш аракеттерди жүргүзөбүз. Бүгүн Кара суу районундагы УАМ, Ак суу жана Южный деп аталган каналдарды кайра оңдоо боюнча долбоорлордун жетекчилерине 145 000 долларлык грант берүүгө кол койдук. Максаттары ушундай. Эми тендерден уткан суу чарба ишканалары жазга чейин 3 каналдын 18 чакырым жерин кайра оңдоп түздөшөт. Бул аракеттердин натыйжасында аймактын 130 000ге жакын калкынын суу алуу мүмкүнчүлүгү жакшырары болжолдонууда. График 20 февралдан 20 мартка чейин ушу иштерди аткарабыз. Аткарып каналдар чабып, 20-25 марттан чарбалган каналдарды сууга даярдоо менен даярдайбыз толугу менен. Ушул эле программанын алкагында былтыркы жылы УАМ канал оңдолуп, кошумча 830 гектар жерди иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Жыйынтыгында жергиликтүү тургундардын кирешеси 25-30% жогорулаган. Зинат Ибраимова, Данияр Токторов, Күндөлүк аймактар. Гүлсереже быйыл 45 жашка кирди. Бирок өткөн өмүрүн кайра жашоону эч качан каалабайт. Анткени басып өткөн жолунда 4 жолу турмушка чыгып, 4 күйөөсү тең кызыл камчы чыгыптыр. Эне экенине карабай көк ала койдой сабашып, акырында ажырашып тынгам дейт. Бул жашоодо арттырганы болгону 4 күйөөдөн 4 перзент болду. Ошо жакшы жашап кетем деп оюн тилек менен бар жашагам, анан болбосо кыйын экен да. Балдарым багыш үчүн ар бала болуп жашадым ушинтип. Уруп токмоктоп эшикке кууп чыккан күндөр болду. Гүлсереже сыяктуу зордук зомбулукка кабылган аялдардын аягы дагы деле үзүлбөй келет. Бул көрүнүшкө алар өздөрүнүн социалдык статусун себептешет. Үй бүлөсү туруксуз үй бүлөнүн кызын, мисалы жатасы жок, жапасы жок, жөөкө тең жок үй бүлөнүн кыздары болот. Ошол кыздарды алып 1,5 жыл пайдаланып туруп эле анан кетирип берип атат. Мындай фактылар бизде абдан көп. Себеби дегенде ошол үй бүлөнүн кызы ошол ата-энесинин айынан жертва болуп калып атат да, мындайынча айтканда. Ушу турмушунун жашоодогу бир жашоого болгон ишеними же болбосо кандайдыр бир келечеги үзүлүп калып атат да, жок болуп калып атат. Шордуунун баласы дагы шордуу. Гүлсереженин тагдыры эми кыздарында кайталанууда. Кызы Гүлбарчында эрте күйөөгө тийип болгондо да аракеч адамга туш болуп турмуштан жолу болбоду. Кош бойлуу экенине карабай күнүгө келтекчеп баласын аман алып калганга зорго үлгүргөн. Көбүнчө ичпей болчу эле. Күндө ичип келчү. Мен жакпай ошондо боюмда болгондо биринчи келин болуп барганда уруп жүрдү, ошентип жактырбай. Кайнеме көп. Ошо кийин күндө ичип келе турган болуп калды. Күндө ичип келе урат, ошентип жактырбай, сен келе алып андай мындай деп. Банса орайын десем, банса жөнөтпөй үйгө камап култап койчу эле. Ошентип үйдө көгөрүп, бажан көгөрүп, ошондо ооруп жатып. Банса орайын десем жөнөтпөй болчу. Ошо роддомго да ошол эме болуп келди. Боюмда болгондо урду эле анан качып келип, ошко келип зорго жетип да. Куда ты? Не лезь, сами разберутся. Ведь она же дочка моя. Эркектерге каалаган аялын алып качып келип, аны каалаганда уруп, өзү билгендей жашаганга эч ким укук берген эмес. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде ушундай зордукчул адамдарга тиешелүү бир катар беренелер бар. Эң сонун закондор иштелип чыккан үй бүлөлүк маселе боюнча абдан сонун закондор иштеп чыккан бар. Закон бар, бирок ал закон иштебейт. Бир дагы
күйөөсү жылсым эркек киши аялын уруп соттолуп камалганын мен андайды азырынча биле элекмин. Мындай чектөөлөр бир гана мыйзамда эмес, шариятта да бар. Исламда аял менен эркекке укук бирдей каралып, энени сыйлоо боюнча бир канча хадистер бар. Мисалы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир акыл насаат хадистеринде бизге ушундай баяндайт. Силердин эң жакшыңар бул менмин дейт. Мен өзүмдүн аялыма эң жакшы мамиле кыламын, силер да өздөрүңөрдүн аялыңарга эң жакшы мамиле кылгыла дейт. Пайгамбардын эң акыркы коштошуу хутбасы деген тарыхта калган. Мына ошондо да айтат: аялыңарга ар дайым жакшы мамиледе болгула, аялыңарга ар дайым жакшы мамиледе болгула деп 3 жолу кайталайт дейт. Мисалы бейиш энелердин таманын алдында, булардын баары чындыгында эле азырындай бир китептерде барактардын үстүндөн алып кетип аткандыгы өтө өкүнүчтүү болуп атат да. Бул көйгөйгө эң ириде мамлекет көңүл буруш керек дешет серепчилер. Ошондон быйылкы жыл өлкөдө үй бүлө, ынтымак жана кечиримдүүлүктүн жылы болуп жарыяланган. Азырынча бул тууралуу атайын программа иштеп чыга элек. Бирок бул жарыя кайсы бир деңгээлде үй бүлө очокторун сактап калууга салым кошоруна үмүт бар. Зинат Ибраимова, Ислам Майрамбеков, Күндөлүк аймактар. Бул жөө жүрүштүн катышуучулары мектеп рекетине каршы Кара Суу район борбордук аянтынан башталган акция сабай айылына чейин улантылды. Мектеп окуучулары кылмыштуулукка, мектеп рекетчилигине жол бербейбиз деген уран чакырыктар менен көчөлөрдү кыдырышты. Андан соң райондун 17 мектебинен түзүлгөн командалар кароосуна болду. Иш-чара райондук билим берүү жана ички иштер бөлүмү тарабынан уюштурулган. Иш-чара негизинен терс көрүнүштөрдүн алдын алууга, бөгөт коюуга багытталган. Негізгі мақсат бүгінгі күнде мынаған акыркы 10 жылдың içinde мектеп арасында кылмыштуулуктун кескин түрүндө өсүп жатканы түрткү берилди. Ошол себептүү азыркы бүгүнкү күндө биздин ички иштер министринин экинчи буйругунун негизинде Маданият министринин январь айында чыккан, Маданият министрлигине белгиликте чыккан буйруктардын негизинде ошондой эле биздин азыркы президентибиздин койгон талабынын, өкмөтүбүздүн койгон талабынын негизинде бул мектептерде өзгөчө жаштардын арасында ар бир жашка жеткизүү мактасында ошо кылмыштуулуктун алдын алуу бар деп жатат.